Майдина шаарында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жана сахабалардын жүргөн жеринде экенин мындай бир өзүмдү мындай элестете албадым. Шындыгында барча ишенбей, может мен мындай бир жолдо кетип алып каза болуп калышым мүмкүн, авария болуп кетиши мүмкүн, балким жетпей калышым мүмкүн деген ушундай бир эме болду да, коркуу пайда болду да. Себеп дегенде жогоруда айткандай эле баягы өзүңдүн ким экениңди билесиң да. Анан бардык, баргандан кийин Рамзага кире албадык да. Мен лично өзүм кире албадым. Чирок, негизгисинен келгендечи, пайгамбардын көрөк салмакчы. Биз ушул Рамзага кире албаган ушунчалык. Болду бурагам сез коюңду. Что за бабисуна там? Сөз болду өзүмдө ишеничи. Бирок чындыгында көрөк салат айтышыбыз керек экен. Анан кийин ал жерге баргандан кийин баягы алдындарыбыз да уялчу экен да. Барып алып, ушул мен кайтып барам, мен пайгамбар саллаллаху кабырына кайтып мен зыярат кылам. Пайгамбардын мындай бир сүннөттөрүнү аткара албай там деген мындай бир коркуу менен мындай бир уялат экен ушундай алдындарчы. Анан аларды угуп алып башкача болуп жүрдүм. Рамзага биринчи ушул 13 күн дегендичи, 13 күндүк сапарда кире албадым да. Мен пайгамбарыбызга салам айтып, кабырына мындай бир сыртынан бир салам айтып, Абу Бакыр разияллаху анху, Умар разияллаху анхуга салам айтып чыктык сыртынан. Бирок Рамзага кирүү мага насип кылбады да. Эми пайгамбардын ким экенини, сахабалар ким экенини устаздар айтканга байланыштуу ушундай бир көз жаштар чыгып атат да. Себеби алар өтө кыйынчылыкты көрүптүр да, ошонун деңгээлин, ошолордун кызматынын деңгээли себебинен мына бизге ушундай бир дин жетип, ушундай бир адал арамды билип калыппыз да. Бирок биз пайгамбар саллаллаху сахабалардын мындай бир мээнетине мындай бир ылайыктуу жүрө албай атпыз да. Анан Мекке шаарына бардык. Мекке шаарына барып, ал жердин ыйыктыгын көрүп, Кабаны көргөндө башкача сезим болду. Баягы сөздүн күчү жетпейт экен да ушул нерсегечи. Именно ушул нерсеге көз жетпейт экен. Кабаны көрүп алып эле бир сулуулукту көрөсүң. Башкача бир нерсени көрөсүң да, чындыгындачы. Кабаны көрүп көзүң тойбойт же көзүң алгың келбейт. Башкача болуп эле. Бирок Кабадан сырткары чыгып кеткенден ал сезим жок болуп кетет экен. Ошентип ал жакта болушунча ибадат кылганга аракет кылдык. Ошондой болсо дагы бир Аллах каалагандай, Алла жактыра тургандай мындай бир ибадат кыла албадык.